Камчы Экташиев суракта тартылган видео боюнча журналисттердин суроолоруна жооп берген жок. Нурланбек Тургунбек уулу соц тармакка тараган видео боюнча үн катты. Спикер 75-чилер каты парламентке кандай түшкөнүн айтып берди. Зашакалить хотели, да? Но при этом эти шакаленки забыли, что они нападают на льва. И никогда такого не было, чтобы шакал победил льва. А за львом стоят 7 миллионов людей. Что сияқты нәрсені кылайын деген аракет болгон, мен ойлойм бул эме ашкан жок. Камчы Экташиев суракта тартылган видео боюнча журналисттердин суроолоруна жооп берген жок. Бүгүн 1-май райондук сотунда 75-чилердин иши боюнча экинчи соттук отурум башталды. Қанша дұрыс, но кешегі шығып кеткен видео бойынша комментарий беріп қойсыз ғой? Соттан кейін бересіз, комментарий? ЖМК өкүлдөрү мурдагы УКМК төрагасынын тергөө аракеттеринин видео жазуусу интернетке кандайча тараганын жана аны ким жайылтышы мүмкүн экенин сурашты. Бирок Ташиев бул суроолордун бирине да жооп берген эмес. Кийин бүгүнкү соттук отурум болбой турганы белгилүү болду. Адвокаттардын айтымында иштин фигуранттарынын бири Эмилбек Узакбаев ден соолугунун начарлашына байланыштуу сотко жеткирилген эмес. Маалыматка караганда анын кан басымы жогорулап, деми кысылып, алсырап калган. Буга байланыштуу ишти кароо башка күнгө жылдырылды. Соттан кейін бересіз, комментарий? Жоқ, құпия деген ешмен қатып шығып қойы. Қандай балайсыз, не дейсіз алар бойынша? Ақтан шығырап сізді айтып қойсы бұл. Елге шығарсам не болады, қандай болады деп. Не қылышады деп. Негізі тергөөнүн ошол видеого тартуу эскертилди беле сиздерге тергөөдө. Тергөөчү тарабынан. Почтада қанша қыдышайыз? Курматтуу туралы сиз айтып койсузбу? Видеону карап отурганда ошо айтып атышат да, айрым адамдар ошол Ташиевдин убагында камалган журналисттер, активисттер жана башка ошол сыяктуу адамдардын айта сөзүнө караганда Ташиевдики экесе улуттуу, экесе күчтүү айтыптыр. Бул ал үчүн жоопкерчиликке тартылышы керек деп атат. Сиз кандай дейсиз? Же сиз бул видео бурмаланган деп эсептейсизби? Эмне айтасыз ошол тергөөчүнүн дагы сиздерге эскертилди беле видеого тартуу, аудио, видео жазуу. Анан тышкары кече Жогорку Кеңештин депутаты Нурбек Сыдыгалиев дагы сиздердин жана үй камагында жүргөнүңүздөргө алар камалышы керек дегендей пикир айтты. Бул боюнча эмне айтасыздар? Эмне айтасыз? Камчы мырза, бир экөөсү айтып коесузбу ошол кече чыгып кеткен сиздин видеоңуз боюнча сизге эскертүү берди беле, бербеди беле? ол атып қойған. Ташиев мырза. Нурланбек Тургунбек уулу соц тармакка тараган видео боюнча үн катты. Негизи сот процесси кандай жүрүп атат? Тергөө маалыматтары кече баягы ачыкка чыкпады ошол учурда 75-чилердин катына байланыштуу суралып аткандарчы. Сиз видеону көрдүңүзбү? Жок, көргөн. Негизи эле ошол купуя делген тергөөнүн ачыкка чыгып кетишин сиз эмне дейсиз? Кандай балайсыз? Мен көргөн жокмун дейм, көрсөм айтам да. Видео чыкты, ошол учурда 75-чилердин учурда тартылган ал мезгилде жана Камчы Ташиев дагы айрым бир кесиндилери чыкты. Анан негизи эле баягы бунун ачыкка чыгып кетишин сиздер кандай кабыл алдыңыздар? Мен ал видеолорду көргөн жокмун. Эгер көрсөм сөзүм көз карашымды айтмакмын. Буга чейинки сотто жанагы эсиңиздеби? Исанова эже келген, Мария Исанова. Анан ал сизди көрсөтмө берген жок деди. Бирок ошол учурда аппараттын башчысы кат келсе бизге жолдоп коесуң деп айтты, эскертип коесуң деди. Бул боюнча эмне айтасыз? Эми логика боюнча бул мындай да, ага чейин эле бул сынийде жүрсө масал коомат каражаттарында кайрылуу.
9-unda чыкса, анан ал естественно жогорку кеңештин төрагасы президентке анан жогорку кеңештин төрагасына жазылгандан келет да. Ал ошол мааниде айттым да. Кече Нурбек Сыдыралиев дагы айтпадыбы сиздерди ушул ачыкта жүргөнүңүздөрдү камалышы керек. Алар мен азыр такыр соц тармактарга, интернеттерге кирбейм, карабайм. Сиз ошол кат келгенде айттыңыз, мен Турцияда элем депчи, бирок жогорку кеңештин төрагасы катары сиз жок болсоңуз да ошол маалда төрага катарда жоопкерчиликти сезесизби ошол каттын жогорку кеңешти аралап кеткен үчүн? Жок, мен эгерде 9-unda кетсем, ал кат келе элек болсо, мен каяктан билем ал каттын келишин? Мен 12-синде келип атам. Менин орун басарым бар да, аны төрага расмий сапар менен чыгардан бир күн мурун биринчи орун басары же кезек менен вице-спикерлер төраганын милдетин аткаруучу болуп калат да. Чыныгы айыпталуучулар мынтип атышат да, ошол эки чыныгы күнөөлүүлөр сыртта жүрөт депчи, айым айыпталуучулардын адвокаттары. Ким күнөөлүү экен бул жерде? Аны сот аныктайт. Эч ким күнөөлүү айтканга. Нурлан мырза, ушул сиздин кесиптешиңиз Сыдыралиевдин пикири боюнча биз айтасызбы? Анткени ал анткени сиздердин ушул ачыкта жүргөнүңүздөрдү боюнча айтты да. Спикер 75-чилер каты парламентке кандай түшкөнүн айтып берди. Москва шаарында жашап жана эмгектенесизби? Медициналык кызматтар керек, бирок алар сизге кымбат жана сапатсыз сезилет. Умбем клиникалар тармагы сиздерге өз кызматтарын сунуштайт. Бүгүнкү күндүн талабына жооп берген заманбап жабдыктар менен кесипкөй дарыгерлер сиздерди күтөт. Бизде сиз стоматолог, тиш дарылоонун бардык түрлөрү, уролог, невролог, лор, терапевт, хирург, окулист, педиатр, УЗИ жана башка дарыгерлердин кеңешин алып дарылануу мүмкүнчүлүгү бар. Умбем клиникалар тармагы бул жогорку сапаттагы медициналык жабдыктар менен камсыз болгон профессионал дарыгерлер. Сиздердин ыңгайлуулук үчүн Умбем клиникаларынын Москва шаары боюнча 3 медициналык борбору иштейт. Өзүңүзгө ыңгайлуу даректи тандап медициналык кызмат алсаңыз болот. Ушул ай ичи бизге келип төмөндөгү кызматтарга арзандатуу менен медициналык кызмат алыңыздар. Ден соолугуңузга кам көрүүнү эртеңкиге калтырбаңыз. Умбем клиник Москва. Марлен Маматалиевдин айтымында кат атайын буйрук менен келген. Ал кат чынында келген. Аны бул жактан күтүп алышкан. Ал кызматкерге күтүп тур деген буйрук түшкөн. Мурдагы төрага Шакеевдин атына каттайсың деп айтышкан деди төрага. Ал ошону эле кат толук Нурланбек Тургунбек уулу менен макулдашылып, кийин анын ордун басарына жөнөтүлүп, андан ары комитетке түшүрүлгөнүн кошумчалады. Билбей калдым, көрбөй калдым дегендер баары билген. Ал каттын багыты орто жолдо бузулуп кетти да. Бузулбаганда эмне болот эле? Президенттик шайлоону эртерээк кылам деген ниет болгондур. Ага чейин коомчулукту даярдап жатканын билесиздер. Даярдык болуп жаткан деди Маматалиев. Спикер жогорку кеңешке каттын кандай келгени боюнча толук маалымат Ички иштер министрлигине берилгенин, чечимди сот кабыл аларын айтты. Кат чындыгында бул жака келген. Биз ошол тийиштүү ар бир сотрудник алып атканда, ошол катты алып барып атканда, киргизгенде, кимге канчада, саат канчада болгондон бери бүт бизде объяснительный бар. Биз анын баарын комплектовать этип, толуктап, анан МВДга өткөзүп бергенбиз. Менен баарын айтпасам дагы, кичине аттарын атабасам дагы, кичине мындай дагы болуп мындай подробныйраак маалымат берип коеюн. Ал кат келгенде келип келекте жана мен айткам, күтүп алган деп. Чындыгында күтүп алган. Себеби ошол жакта сотрудникке команда келген. Ошондой кат келет. Күтүп тур деген. Күтүп турганда аны регистрация кылбай кармап тур деп айтат. Ал келет. Катты действительно алып келет. Туура эмес адресин жазып коет, кайра барып, видеого чалып, оңдоп, кайра алып келип, туура келип, алып келгенде, бая команда алынгандай эле, ал катты кармап турат. Кайра 2 сааттан кийин команда келет, болду, айтылды, төраганын атына каттандырасың деп дагы экинчи команда келет. Мурдагы төрага Шакиевке каттайсың, ошонун атына каттатырасың, ошонун атына катты прима алып барасың деп команда берилет. Ошол жерде биздин тийиштүү заведующий отдел сотрудниктери ал катты кадимкидей эле ошо төраганын атына каттайт. Билесиздер, эми каттоо ар кандай жүрөт, өзүңүздөр жакшы билесиздер. Аны кээде вицелерге каттап койсо болот, аны кээде прямой эле комитетке каттаса болот, же болбосо өзүнүн процедурасынын акырын келет, ал келе турган эле нерсе. Бирок аны жанагындай күттүртүп, алдырып, анан кайра каттатырып, анан ошону приемныйдан чалдыртып алып келип бергиле дейт. Төраганын мурдагы Шакиевдин приемныйына ошол катты алып барып берет. Алып келгиле дейт. Ошол жактан өзүнүн советниги, помощниги алат дагы, колуна алат ал катты. Менде болосун дейт. Толук түрдө ошол Шакиев менен согласовать этет. Ал согласовать этип, видимо, ошол ответственностьтан качам дегенби, же убагында мен көрбөй калдым деп ойлойт дегенби айтор, менин орун басарым алып барып бер, ал ылдый комитетке түшүрсүн деген буйрук берет.
ал жерде кадимкидей эле алып барып туруп ошол орун басарын алып барып, орун басары бир орто жолдо кармайт, тактайт, тактаганда убакыт өтүп кетет. Ошол тактой турган убакыт. Сценарий боюнча дароле түшүп ошол комитетке түшмөк, бирок баары бир комитетке аяга барып түштү. Кечээ күнү сотто барган биздин ошол сотрудниктер ал косвенный свидетельдер, прямой свидетельдер. Прямой ошону алып баргандар кечээ жабык отурум отуртканда айтышкан. Алар следовательдерге да барганда өзүнүн ошол бизге жазып берген баарын тастап берген. Алар өзүнүн өмүрүнөн да корккон. Азыр деле коркуп чыккандар. Ошондуктан мүмкүн баягы ачык болуп атканда алардын показаниясы көрүлгөн жок. Косвенный дагы бир жолу, экинчи, үчүнчү, аны бул жерде деле силер уккан, сотрудниктер укканын эле гана айтып атат. Ошол эле учурда мына биздин депутатыбыз дагы Элвира Жыгалбековна. Ал каттын жүрүшүн каяктан ал эметет. Ал болгону бул жакта болуп аткан баардык эле уккан нерсени айтып аткандай эле ошол сотрудниктер экинчи показания менен берип атты. Биринчи показания дагы бир жолу кайталап коеюн, алар толук түрдө ошол айткан сөзүндөй кылып тергөөгө бүт баарын айтып берсе керек, тергөө сотко берсе керек, сот ошол жерде өзү карап берет. Бирок биздин кагаз боюнча ошондой болгон. Анан айтып кетчү нерсе дагы билбей калдым, көрбөй калдым анан деп актанып аткандарына айтат элем, андай эмес, баардыгын билген, күткөн. Ал каттын натыйжасы же багыты эмне болгон? Орто жолдо бузулуп кетти да, бузулбаганда эмне болмок эле? Мына сиздер менен 25-жылы президенттик шайлоо өтө турган мөөнөтүн январь айынын акыркы воскресенье деп кабыл бергенбиз. Конституцияга ылайык, түптүз конституциядан бир дагы немесине тек келе турган кылып баардыгын толуктап мыйзамдуу түрдө кабыл бергенбиз. Ошол датаны эле эртерээк кылам деген ниет болгондур. Анткени билесиздер, ага чейин уже коомчулукту даярдап аткан. Коомчулук буга даярданып аткан. Ар кандай эксперттер чыгып, бир жыл эрте отуруп калды, көп отуруп калды. Уже шайлоо болуш керек эле, туура эмес отурат деген туура эмес маалыматтарды уже биздин коомчулукка байма-бай жайылтып аткан. Демек, бул дагы өзүнчө бир подготовка болуп аткан. Факт есть. Ошон үчүн мен айтат элем, бул жерде мындай эки ача сөз болбош керек. Ушул сыяктуу нерселер болгон. Аны биз кабыл алып бергенде, 3 окууда кабыл алып бергенде кандай сценарий болот эле? Албетте, вето коюлмак туура. Бирок привета дегени бар. Дагы башка сөздөр айтылмак. Мына мыйзам боюнча мындай болот эле деп бурмаламак. Көп нерсе болуп кетмек. Айтор мамлекетибиз ыдырап, эки жака бөлүнүп, урушуп, мамлекетибизди мүмкүн толук түрдө жоготуп аткан деген ушундай коркунучтар болгон. Исламиятына лагердин экинчи этабына кабыл алуу башталды туугандар. Биринчи этап бүтүп атат. Экинчи этап 23 июнь күнү башталат. Ага чейин келип катталыңыздар. Атап өткөндөй эле 3 китептен окуйт атайын. Кыргызстан мусулмандар дини башкармалыгы даярдаган программа менен балдар оюн зоок менен ойноп үйрөнөт. Жана мындай тоого чыгып, эс алуулар, кызыктыруучу оюн зооктор менен жана тамак ашы, 4 мал тамагы жана ар дайым көзөмөлдө турган, күндүзү дагы түнү дагы чогуу жүрө турган мугалимдер бар. Лагерге чакырабыз. Келип тезден жазылыңыздар. Орундар чынында чектелет.